жылдызыбыз üst-üste айланып баштады бирөө мындай. Элдин баары көрдү. 2 жылдыз мындайдан учуп, анан 1 жылдыз чолпон жылдызга кирип, чолпон жылдыз шишип кеткендей болду мында көп. Ошону элдер көрүп, бул эмне куулуш деп антип неметишип турушты. Анан кийин эрте менен үйгө кеткенде ал жерде бир сонун бир таң атты. Боз жылкы союлуп, көлдүн жээгине союлуп эметкенде жанагындай көлдүн үстүнөн туман, кара туман каптап, анан баягы элдин тилеги бата кылгандан кийин ошонун ортосунан ачылып, ортосунан 7 жылдыз чыкканы анык туура болду да. Көрдүңүзбү? Ошону көрдүк да. Ошондой куулуштар болду да. Экинчисине көп кечиктирип бериле, Манжылата барасың деди. Ал жердеги көлдүн астындагы энергияны сыртка чыгарасың, ага келди. Кыргыз эли ошондой энергияны сыртка чыгаргыла деди. Ал жерге барсак, биз ошо Рыбачиден өткөндөн кийин көлдүн үстүндө өзүнөн өзү үнү жок эле бир нурлар чагылгандай болуп пайда боло баштады. Аны ар бир киши көрдү. Асмандан шунчалык табигат бир таптаза болуп ачылып эле, жылдыздар өзүнөн өзү эле мындай учуп баштады. Эл көрдү аны. Бүт эл көрүштү. Манжылатага бардык, капкара туман болуп келди, анан кийин үстүстөн төгөрөктөй болуп, мына түндүктөй болуп ачылып турган 7 жылдызды көрсөткөндө элдин баары дагы таң калышты. Бир кандайдыр ушул кылып атканда асманда жаратылышта экөө байланышып атканын көрдүк да. В психологии есть такое понятие, что есть ясновидение, когда человек воспринимает на зрительном канале определенное состояние, а есть яснослышание через слуховой канал, есть яснообоняние через обоняние, когда запахи сочетаются одновременно с чем-то, с каким-то восприятием информации. И есть такое понятие яснознания, когда человек знает, что правильно будет вот так, а не иначе. Так вот, у Жени Шата это прямая работа через информационное пространство, когда видно не только картинка на внутреннем зрении, но и происходит одновременная работа с изменением информационного пространства вокруг нас. Биз башыбыздан кечирип жаткан доор жаңылануунун, жаңыруунун доору экен. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин кыргыз жерине, айрыкча кыргыз жерине ааламдан ак нурлар, таза нурлар, аруулануу нурлары жаап жаткан кез экен да. Мына ошол нурларды биринчилерден болуп көргөндөрдөн ушул Жаныш ата болуп эсептелет. Анан Жаныш атага баргандан берки түшүнүгүм ушул. Биз ушул таза нурлар ааламдан түшүп аткан кезде жашап аткан адамдардын дагы ой сезими, жашоо образы баскан турган ошол нурларга шайкеш келиши керек экен. Ааламдан аян түшүп аткан бирден бир биздин жүрөгү таза, эл үчүн ойлонгон, эл жакшылыкка жетсе экен деп күнү түн ойлонгон аталарыбыздын бири ушул Жаныш ата деп ойлойм. Жаныш атага улуу күчтөр аркылуу ааламдан аяндар, сырлар берилет. Ал эми 7 апрелдеги Ала тоо аянтында болуп өткөн кандуу окуя тууралуу кандай аянды сездиңиз деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди. 6 апрелде Таласта жанагыдакай чатак башталды өдү. Ошондо мага аябай катуу информация түштү. 1000ден ашык киши полошотто өлүп калат деп, каза болуп калат деп. Бир мал союп, кыргыздын баягы ата-бабаларыбыз кылган ырымды кылып бергиле деп. Анан Кудай жалга бир бечара бир кыргыз келип калды билбей. Ошо бечара бир кой таап келди. Ошо койго кан аркылуу биз ата-бабаларыбызга кайрылганда мага түштү аян. Бир нече проценттин силер ушу тилебим менен токтотуп калдыңар, бирок бул көрүнүш болот. 77ден ашык кыргыз уландар айла жок курман болот эл үчүн. Окко түзөлөт, төсүн тосуп берет. Себеби гени канында жаткан улуу нерсе ойгонот ошолордун. Алар өлүмдөн коркпойт. Ошол нерсени эл өзү билип билбей эле ошол ишти кылат. Ошодон кийин адамдын акыл эсине чоң өзгөрүү түрткү берет ошол нерселер. Кыргыз эли ошодон кийин ойгоно баштайт. Мындан көп өтпөйлө Ош окуясы болуп, канчалаган бейгүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылып кетти. Бул тууралуу Жаныш ата мындайча оюн билдирди. Ош окуясында мен айылга барганда бир мезгилде эле катуу аян түштү. Ошто түштүктө катуу кыргын болот. 10-25 миңге жакын жарандар каза болуп кетет.
Bunu toktotуга болобу деп мен аян така өстөрүнө берсем, бул нерсени сен балам колуңан келбейт. Bunu alam өзү кылып атат. Ал жерде ушунчалык жара шишип толду. Аны эч ким токтото албайт. Ал жерде ушу процесс болот. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Абдан жаман формада болуп өтөт. Бирок ушунун аягы айланып келип, баары бир элди жакшылыкка чакырат. Интернет булактарындагы маалыматтарга таянсак, океандын ары жагындагы илим, техника, экономика мыкты өнүккөн өлкөлөрдүн аалымдарынын билдиргенине караганда 2012-жыл өтө кооптуу. Адамзат баласы үчүн жер бетиндеги жашоонун бүтүшү деген сыяктуу маселелерди кабыргасына коюуда. 2012 жылы андай заман түшпөйт. Өзгөрүү болот, переворот болот. Адамдар башка системага өтө баштайт. Башка. Сиз муну алдын ала кандайча көрүп атасыз, кандайча өтөт ошол башка доордон башка доорго кандай? Башка доорго мындайча формада өтөт. Ошол доорго негедир Кыргыздын илгерки биздин ата-бабаларыбыз жашап өткөн система бар экен. Баягы адам адамды сыйлаган айкөлдүк, көбүнчө айкөлдүк. Жана Кыргыздын мынакай бир жакшы айкөлдүгү бар. Мейман келсе киргизип, эң акыркы тамагын ошо коюп дасторкондун үстүнө. Ошо сыйды кылган, бул ааламга аябай жаккан программа болгон экен да. Адан тышкары кыргыз элибизде укмуштуу да ата-бабаларыбыз чытап кеткен ырым, када салттар бар экен. Мунун баары несли ошого кайтып кайрыла турган болсок, кыргыз элибизде укмуштуу да бир жаңы система пайда болгон турда, адамзатына керектүү эмки келе аткан доорго ошолор абдан жарактуу жол көрсөтүүчү программа болгон турда, ушуга кыргыз эли кайрылат деп мага түшөт да. Кыргыз эли өзү заповедник. Бул жерде Кудайдын нуру төгүлгөн жер деп. 901 нече точка бар экен жер шарында, 400 Кыргызстанда экен. Бул чындык кыргыз элинин ар бир жери өзүнчө эле таза энергия түшүп турган жер бар да. Бир жагынан ошо да бизге көп жардам берет. Ошо менен мен ойлойм 2012 жылдан кийин кыргыз эли аябай атактуу жол баштаган эл болуп чыгабыз. Мы встретились случайно. Я занимаюсь тем, что пишу книги по эзотерическим, пишу стихи. Мы просто как бы соединились душой. Он меня чувствует, и я его чувствую. И у нас происходит обмен информацией. То есть обмен информацией, какую я получаю, какой он, в согласованном варианте, чтобы, главное, помочь друг другу больше как бы осознать истинность знаний, которые, в общем, находятся везде. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, белгилүү сүрөтчү Орозбек Молдобаев кут дарыган Жаныш ата жөнүндө кыл калеми менен чоң чыгарма жаратып, аны кут бири деп атаган. Мен ушул Кутордого келгенде, ошол жерден бир Кутордон төрүндө отурган бир адамды көрдүм да. Ошол адамдын тегерегиндеги bir özgöçe bir energiyanı sezdim. Ошол жердеги атмосфераны сездим. Баягы өзгөчө бир көрүнүштү сездим. Жаныш атабызды тереңирээк билиш үчүн ал киши менен бир топ маектештик. Анан ал киши боюнча алган ойлорду топтоп, ошол ойлордун жыйындысында анан ушундай чыгарма пайда болду. Боз үйдүн ичиндеги тарткан себеби баягы мындай көркөм чечмелегенде ушу жалпы кыргыз жерибизди, Кыргызстаныбызды мен ушул боз үй аркылуу бердим да, ошо биздин түндүгүбүздөн Кыргызстаныбызга ушундай нур түшүп, ошол нур ушу Жаныш атабыз ошол нурга бөлөнүп турганын мен көрдүм да. Анан кийин бул жерде мына биздин түндүгүбүздөн нур түшүп атат. Ошол нурга бул Жаныш бөлөнүп турат, Жаныш атабыз. Анан кийин бул түндүктөн келген нур
бул жерге өтүп атат. Ошондо бул жердеги түшүнүк аалам менен жердин ортосундагы бул туткасы катары болуп атат да. Бул жердеги могу үч бурчтуктуу көрүнгөн бул ар бир адамдын өзүнүн энергетический полеси, то есть пирамидасы. Бул мен Жаңы Шатадан ушундай ушул өңдөгү, ушул түстөгү мен пирамиданы көрдүм. Кайсы жакка барса, ушул энергия такай өзүн коштоп жүрөрүн мен көрдүм да. Бул адамдын ыйыктыгын бериш үчүн баягы мен бул кишини ошол өзүнүн энергетикасынын ичинде нурга бөлөп, жанагы айткан ааламдагы жердеги энергиянын туткасы катары бул кишини мен жерден өйдө көтөрдүм. Жана биздин көтөрмөлөшүбүз керек дегендей образдын ачылышында жанагы Каабанын кара ташындай кылып туруп, мен ушул кишини өйдө көтөрүп туруп, анан тарттым ушул жерде. Кутордо ошо келген адамдарга ушул даам менен тозуп атканын көрдүм. Именно ушундай май менен, нан менен, мынау даам менен. Адамдын баардыгы эле сезип, туя билбеген касиеттүү сырларга эгедер болуп, ааламдан биз, адамдар көзүбүз менен көрбөгөн, кабыл ала албаган кандайдыр бир аяндарды көрүп, жергебизге келип түшкөн кутту жалгап, ыйык нурга бөлөнгөн Жаңы Шата кыргыз элин нурдай таза болсо деп тилейт. Эгер бул багытка ар бир кыргыз атуулу умтулса, зор ийгиликти жаратат. Анткени күч дайым бирдикте. Кут деген ушул уулум, кут деген ушул берекем, кут түштү, эли журтубузга кут түштү. О жараткан, ушунуңа шүгүр. О эл журт, башыбызга кут түштү, кут конду. Бул кутубузду сактап калалы, коргоп калалы. Кут өзүбүзгө, эл журтубузга буйрусун. О эл журт, өзүбүзгө буйрусун.